Саламатсыздарбы, эфирде трибуна программасы, аны менен мен Авазбек Айтиев. Кыштын чыгышы менен Ош облусунун аймагындагы жазгы эрте келчү аймактарда талаачылык жумуштары башталат. Бүгүнкү программада дал ошол жазгы талаачылык жумуштарындагы орчундуу маселелер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн бүгүнкү программанын коногу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Мөнөкбаев Райымберди Бекмуратович келип отурат. Саламатсызбы? Райымберди мырза, айсаңыз, азыркы учурда мынакей жаз эрте келчү, айрыкча Араван районунда жазгы талаачылык жумуштары башталганда көп эле убакыт болду. Азыркы учурда ушул дыйкандардын маанайы кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде мына быйылкы жылдагыдай эле мына февралдын 15-нен 14-нан баштап Араван районунда бизде негизинен иш башталды. Бүгүнкү күнү мына Кара Суу, Ноокат, өзгөн райондорунда да иштер башталып атат, талаа иштери. Бизде мына 1-январга карата мындай айтып кете турган болсок, Ош областы боюнча 98.600 дыйкан фермер чарбаларыбыз бар. Бүгүнкү күнү иштеп аткан. Алардын иштеп аткан 172.941 гектар жерлери бар. Анын 87.300 гектары суугат болсо, 85.600 гектар жерлери бул кайрак жерлер. Бүгүнкү күндө бизде мынау жазгы талаа иштери кызуу башталды. Ош областында бүгүнкү күнү 5000 гектар кылкандуу дан эгиндер эгилди. Анын ичинен 3600 буудай эгини, анан 1600 гектар жерге бүгүнкү күнү арпа өсүмдүгү эгилди. Одан тышкары айтып өтө турган болсок, мына картошка негизинен Араван районунда 1572 гектарга, Кара Суу районунда 11 гектар жерге эгилди. Бул дагы уже иштер башталып атат. Жашыл жемиштерден Араван районунда 88 гектар жерге жашыл жемиш бүгүнкү күнү эгилип бүттү. Ошондой эле бардык райондордо бүгүнкү канал арыктарды казуу, тазалоо иштери жүрүп жатат. Ош областы боюнча 125 километр жерди техникалык чабуу керек болсо, бүгүнкү күндө 75 километр жер уже чабылып бүттү. Ошондой эле кол менен тазалай турган жерлердеги ички арыктарды бүгүнкү күнү Араван районунда, Кара Суу районунда иш жүрүп аткан, мындай жашыл жемиш эгип аткан райондорубузда бүгүнкү күнү ички арыктарда тазалана баштады. Эми ушулардын ичинен айрыкча азыр кайсыл райондо жүрүп атат да жазгы талаа иштери? Жазгы талаа иштерлик бүгүнкү күнү Араван районунда жакшы жүрүп атат. Мен айтып өттүм, Араван районунда 1572 гектар картошка, ошондой эле 2200 гектар жерге жазгы буудай эгилип бүттү да. Анан Кара Суу районунда эгилип атат, 2200 гектар жерге Кара Суу районунда эгилди. Ошондой эле мына Ноокат районунда бизде 485 гектар жерге ошо жазгы буудайлар эгилди. Калган райондордо бүгүнкү күнү даярдыктар кетип атат. Эми мына 1-апрелден баштап негизинен жалпы жазгы талаа иштерине иш башталат. Эми азыр цифраларды айтып атпайсызбы? Мынанча дыйкан бар, мынанча жерге эгилди деп. Мисалы, сиздердин ишиңиздер кандай? Мисалы, дыйкандарга шарт түзүшпү же ушул өңдүү мындай цифраларды эсептешпи? Кандай шарттарды түзүп берип атасыздарбы? Ушул мына маалыматтарды алгандан сырткары. Шарттар түзүлүп атат. Өзүңүздөр билесиңер, мына дыйкандарга жеңилдетилген кредиттер берилип атат. Бул мына марттан башталган, азыр бардык бизде 5 банк аркылуу жеңилдетилген кредиттер берилип атат. Дыйканчылыкка, анан мал чарбасына 10%, ал эми мына кайра иштетүү ишканаларды кура турган болсо, ага 6%дан кредиттер берилип атат. Ошол эле убакта эми бизде мурда өзүңүздөр билесиздер, баягы өкмөттөн мына чет Өзбекстан менен сүйлөштүрүп арзан баадагы ошо минералдык жер семиздерди алып келчү эле. Мына былтыркы жылдан баштап туруп жеке ишкерлерди көтөрүү, жеке ишкерлерди колдоо максатында ошо ишкерлерге тапшырып койду. Бирок өкмөт тарабынан ошо жергиликтүү ошол райондор республикалар, Өзбек республикасы менен сүйлөшүп келүүлөр болуп атат. Бирок жеке ишкерлер өздөрү ташып атат. Бүгүнкү күнү бизде азыр 7,5 миң тонна минералдык удобрение бар. Жер семизгичтердин баасын айтып кете турган болсок, 2 жыл мурдагыдай баа эмес, бул быйылкы жылы аммиачный селитра 19 сомго чыкты. Ал эми карбамид болсо 23 сомго чейин чыгып атат. Ал эми амофоздор мына 30 сомдон ашып кетип атат да. Бирок бул дагы бүгүнкү күнү бизде баягы айыл чарба министрлиги бул Өзбекстан менен сүйлөшүп атат. Маселени мен ойлойм, ушу жазгы талаа иштери башталып, баягындай кызыганга чейин бул маселе чечилип калса керек. Эми ушул эле жерден бир суроо жаралат да. Мисалы, дыйкандын үнүн уккан адам барбы деген маселе жаралып атат да. Анткени мына сиз айтып атасыз да, жер семизгичтерди жаланган ишкерлерге алып келгиле деп
мындай сунуш берип атабыз деп. Ал ишкерлер эмне кылат? Өзүнүн пайдасы үчүн алып келет. А дыйкандарга кымбат сатат. Кымбаттады деп атпайсызбы азыр мына? Кымбаттады да, баасы жогорулады да жер семизгичтердин. А ошол эле учурда түз эле алып келип, мамлекет тарабынан алып келип, бир жылдар алып келип атпадыбы мисалы? Айрыкча мына кара сууга түшүп, кара суудан таратылып атты да. А ушундай жагдайды алып карасак кандай болот? Мисалы азыр дыйкан күйгөн, ортодо күйгөн эле дыйкан болот экен да. Бул жагынан дагы алганда алып сатардан алып атат, жер семизгич, сатканда дагы алып сатарга сатып атат да. Ушул жагынан бир маселени чечкенге бир сунуш бердиңиздерби? Бул маселе боюнча биз Айыл чарба министрлигине бир нече жолу кайрылганбыз. Бирок биздин мыйзамдар баягы жеке ишкерлерге тоскоолдук кылбоо болуп атат да. Азыр бир жагына баягы таяктын эки башы бар дегендей, бир башын тайсаң экинчи башы келип тиет дегендей болуп атат да. Себеби мурдагы силер айткандарга негизи тур. Дыйканга арзан үрөн болсо, арзан жер семизгич болсо, башка техникалар болсо убагында иштеткенге ага эчтеке керек эмес да, башкача. Ошон үчүн бизде бүгүнкү күнү мамлекет тарабынан дагы баягы жеке ишкерлерге мындай өз ара атаандаш кылып туруп, баягы мына минералдык жер семизгичтерди алып келдирип, ошолорду уюштуруп койсо жакшы болмок да. Себеби бул ошол баягы минералдык жер семизгичтердин кымбаттап кетишине кичине ортодон тоскоолдук болуп турмак. Бүгүнкү күндө аны кылбай биз жеке баягы мыйзамдар боюнча жеке ишкерлерди колдошубуз керек, ошолор иштеш керек деген мааниде иштер жүрүп атат, бирок бул тескери жагына кетип калып атат. Тескери жагына мына сиз айтып аткандай минералдык жер семизгичтер кескин түрдө кымбаттап кетип атат да. Анан ошол эле учурда дыйкандын ишине таасир этет да. Мисалы кандай деп ойлойсуз? Ушул Айыл чарба министрлиги ушул маселени чече алабы мисалы? Кандай деп ойлойсуз? Сунушту бердик деп атасыз, берип эле атабыз деп атасыз. Бул боюнча мен мындай айтып өтөйүн. Мына бизге келип былтыркы жылдары семинарды чогуу өткүзүп аттык да Айыл чарба министрлиги менен. Ошондо биз бул маселелерди коюп аттык да. Коюп атканда мыйзам бизге баягындай жол бербейт экен, биз жеке ишкерлерди колдошубуз керек экен. Жеке ишкерлерди биз бияктан эмесе тосуп коет экенбиз дегенде немени суроону беришти да. Ошон мен айтып атпаймынбы? Бул жерде биз баягы атааңдаштык жаратышыбыз керек да. Атааңдаш жаратыш үчүн мамлекет өзүнүн дагы ошол бир минералдык жер семизгичтерди сата турган баягы магазиндеринби, кампаларынбы уюштуруш керек да. Уюштуруш керек. Бүгүнкү күндө ал жок да. Ал жок үчүн мына базарда каалагандай нарк коюлуп калып атат. А ошол сиз билесизби, канча ошондой жер семизгич бир фирма алып келип сатат да бул жака? Бүгүнкү күндө бизде ирилерден. Ири немелерден Агро Лига деген бар. Агро неме мен сиздерге эмнеге ачыгын айтып берейин. Булардын атайын мына бул жерде бизде чоң-чоң ОСОлор бар. Ошо атайын ушу менен Агро Лига, Агромед, Агроразвитие, Химтекс деген ишканаларыбыз бар. Ушулар негизинен алып келип, ушул ядохимкаттарды, ушу минералдык жер семизгичтерди ушулар сатышат. Бул ошол базарларда, анан өзүнүн мына кампалары бар, мына Кара суу районунда, билесиздер, мына Кашкар кыштакта. Ошол жерлерде сатып турушат. Эми ушулардын мейли, ушуларды ишкерлерди колдоо үчүн биз ошол мамлекет алып келбей атып, ушулардын баасын көзөмөлдөгөн адам барбы? Канчадан кошуп атат? Мисалы, канчадан алып келди, канчадан кошуп атат үстүнө ошо жер семизгич килограммы? Антимонополия деген ишканабыз бар. Ошолор ошо бааны, базардагы бааны полный неме кылып, көзөмөлгө алып турушат. Бүгүнкү күндө биз тапшырмаларды бергенбиз, бирок ошолордун полный ошол жактан канчадан алып чыккан, жол кирасы кандай болгон, ошонун баардыгын эсептеп чыгып туруп жөнгө коюш керек. Бул тапшырмалар бүгүн тапшырма берилген, иштөө жүрүп атат, бирок бүгүнкү күндө базарда нарк ушул экендигин биз азыр так айта алабыз да. Дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Али бери уже мына жазгы жаңы неме себиле элек өзү негизичи. Жер семизгич эми башталат да. Күзгү себилген 21 000 гектар жерге бизге күзгү кылкандан эккенбиз да. Мына 2019-жылдын түшүмү үчүн. Ошол жерлерди азыктандыруу үчүн бүгүнкү күндө бар минералдык жер семизгичтер ушул баада сатылып атат. Будан кийин эгерде келип көбөйүп кете турган болсо, базар өзү регулировка кылат да. Анан бирок бунун негизи ошо антимонополияга тапшырма берилген, ошолор көзөмөлдөш керек. Көзөмөлдөш керек. Анан жана эме боюнча айтпайбы, насыя боюнча айтып кеттиңиз да. Мисалы, насыя берилип атат деп. Мен билгенде насыяны 2 жумалап, 3 жумалап күтүп калгандар болуп атат азыркы учурда. Ушул жагдайда кантип өтөт? Акча жок бекен Айыл банкта мисалы. Мен тааныштарым ошондой сөздү айтып атат. 2 жума күттүм, 3 жума күттүм. Документ тапшырганмын, бирок жок деп. Жеңилдетип мына жазгы талаа иштери уже башталды. Айыл чарбаны каржылоо боюнча мына бизде иштин башталганына бул февраль айында уже даярдык тургула, мына акча бөлүнөт деп, мына марттын где-то 10-15-теринде акчалар келди. Бүгүнкү күндө булар берилип атат. Эми мурда кезекке туруп койгон болсо, действительно 2 апталап туруп калгандар болуш керек. Себеби биз февраль айында уже айтканбыз да.
документиңерди даярдап, ошо жерди баягы акча алганга даяр тургула деп. Бул 2 апта мурда баягындай акча документтерин даярдап тапшырган адамдар болсо, чындап эле 2 апта туруп калгат. Ал себеп президент эле тапшырма бербедиби? Жана банктардын төрагаларын чакырып алып, баягындай бюрократиялык баягындай эмелерди жасабагыла, документтерди көп сурай бербегиле, бат бергиле, дыйкан же фермерлер ошону бат иштетсин, өз максатында иштетсин депчи. Ошондуктан айтып атканымда, ушул тапшырма канчалык деңгээлде ишке ашып атат деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө баягындай мурдагыдай андай арттан кирип, баягындай тааныш-беш кылып алуу деген жок да. Себеби бүгүнкү күнү бардык жерде видеонаблюдениялар коюлган. Банктардачы ошо көзөмөл алынат. Ошон үчүн мен ойлойм, мурдагыдай кылып туруп бул көпкө деле узакка турбайт, өчөйчүртү келгенде сөзсүз түрдө алат. Бирок бизде айтып коюш керек, мына февраль айында акчаны бөлсө жакшы болмок да. Себеби мына бизде 10 февралдан иш башталып атпайбы? Мына Араван районунда. Бизде мына марттын 15-инен келип 1 ай кечигип келип атат да. Ошол себептен кээ бир дыйкандарыбыз аны карабай туруп эле өзүнүн каражаты менен ишти баштап атат. Малын сатыппы, коюн сатыппы дегендей кылып. Негизи эрте берсе жакшы болмок. Эрте берсе жакшы болмок. Бул боюнча биз дагы постоянно кайрылып келебиз, жылда эле. Бизде талай иштер эрте башталат. Ошон үчүн биз жака акчаны эртерээк бөлгүлө деп, бирок ошол жактан бөлүнгөнүнө карап анан берилип атат да. Анан мисалы Кыргызстан боюнча эле мына Араванда көп картошка келет, биздин Чоң Алай, анан наркы ошол Бишкек тарапта Ысык көлдө көп картошка келет. Быйыл айтып атпадыбы, Казакстан өткөрбөй койду, Өзбекстан албай койду деп. Ошол эле жылы ошол былтыр ошо картошканы көп эккиле деген сунуш болгон да, ошон үчүн эгишти да. Айыптын аймагына ошол биз алып киребиз деп. Быйыл кандай эмнени сунуштап атасыздар? Кайсы өсүмдүктүн түрүн? Негизинен бизде мына былтыркы жылы мына Кытай эл республикасынан келип кетти. Себеби аларда ушу жүгөрүнү алабыз. 18 сомдон килосын, бирок бирдей сорттогу, бирдей өлчөмдөгү баягы 500 000 тоннадан кем эмес болсун деген баягы өздөрүнүн сунуштарын киргизди. Бирок андай нерсени чогултуу, бир кандай сортто чогултуу өтө кыйын да бизде. Ошол себептен бизде мынаны эккиле деп өтө кыйын. Азыр биз жүгөрүнү эккиле деп турган болсок, жүгөрүнү эгет, бирөө чүйүский сорттон эгет, бирөөсү Октябрьскийден эгет, бирөөсү дагы башка Алатоо сортун эгет, бирөөсү кандай сунуштары? Алар бирдей, бир сорттогу да. Кайсы мисалы Кытай нургун? Кайсы сорт болсо дагы бирдей. Бир сорттогу 500 000 тоннадан кем болбосун деген сунуштарын киргизди. Ошол убакта мына мурдагы жылы былтыр мына Россия менен Айыл чарба министрге сүйлөшүп, постоянно бизге каттар келип атты. Биз ошо Россиянын Уфа шаарынан, Москванын өзүндөгү базарлардан ошондой биз жерлерди алып койдук. Эгерде өзүнүн өндүргөн продукциясын апарып сатуучу кызыктар тараптар болсо жеткизгиле, биз ошолорго ошол жерден жер алып сатканга мындай жардам берели депчи. Эми биздин негизги максат Айыл чарба министрлигинин түздөн-түз өкүлдөрү болуп туруп, бул райондордогу айыл чарба департаменттер болуп эсептелет да. Биздин ишкана өзүңүздөргө маалым болгондой, биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы ишканабыз да. Өкмөттүн ишин, саясатын биз жүргүзөбүз. Ал эми айыл чарба министрлигинин ошо негизинен бирок өкмөттөн бизге келет. Биз айыл чарба министрлигинин ошол жерлердеги өкүлдөрүнө, айыл чарба департаменттерине жиберебиз. Алар ошол жерлерге жеткизет. Ал эми биз ар бир райондорго барып айтып дешке бизде ага адамыбыз да жетпейт да. Ар бир тармак боюнча бизде бирден гана адам иштейт. Ошол департамент тарабынан быйыл ошол мейли сиздер ошол наркы департамент тапшырма берет дерсе, мисалы районго ошолор элдерге барып түшүндүрдү дыйкандарга. Мисалы быйыл мынаны эк, мынадан жакшы түшүм алсаң болот деген сунуш болдубу? Бул жерде негизинен жылдын жыйынтыгы бар, анан элдик чогулуштар бар, ошолорду бар айтылат да, айтылат, сөзсүз айтылат. Мына бизде деле мына кече жакында өзүңүздөр билесиңер, 7 февралда жылдын жыйынтыгы чыкты. Жылдын жыйынтыгы чыгып, ошол жерде деле айтылды да. Бирок бизде бүгүнкү күнү жеке менчик болуп туруп бардыгы үлүшкө жерлер бөлүнүп кеткендигине байланыштуу негизинен мынаны эк деп олорго көпчүлүк айта албайбыз да. Бизде негизи өтө турган товарлар пакта, тамеки болгондуктан биз ушу пакта, тамеки көбүрөөк басым жасайбыз. Жылда эле ушу пактаны көбүрөөк эккиле, себеби пакта экспортко чыгат да. Тамеки да экспортко чыгат. Ошон үчүн мына быйылкы жылы деле мына пакта, тамекилер бизде мына Россияга, Казакстанга, даже ошо Кытай, Өзбекстан, башка мына чет мамлекет жактардагы ошол немелерибизди өз убагында алып кетти да. Анан кээ бир аймактарда ошол эле учурда жанакы күйүүчү май маселеси дагы жаралат да. Ошол дыйкандын баш чыгымы ошол жана жер айдоодон башталат да. Ошол эле учурда кээ бирлер ошол күйүүчү май кымбаттап кетти деп калышы мүмкүн.
ушул жагдайда кандай болуп атат маселе? Күйүүчү майлар Туруктуу сакталып атабы күйүүчү майдыкы? бүгүнкү күнү туруктуу эле сакталып атат. Жылда эле 44-43 ушул сенада болот, 40 ашып келсе 45ке чейин болот. Бирок мына быйылкы жыл өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына жогорку кеңеште өтө чоң талкуу болду. Бензиндер мына 32 сомдон келет экен, бул 42 сомго чыгып кетти. Мына соляркалар болсо 40 сомдон келет экен, бүгүнкү күндө 44 сом, 45 сомдон болуп атат деп. Бүгүнкү күнү бул маселени өкмөттүн алдына дагы коюшту, Айыл чарба министрлигинин алдына да коюшту. Бул маселени көзөмөлгө алуу жагын алар сөз беришкен. Эгерде көзөмөлгө алып 40 сомдон болуп кала турган болсо, бул дыйкандар үчүн жеңил болот негизинен. Анан жана сиз айтып атпайсызбы, мындай мисалы жүгөрүнү мындай көп-көптөн эгиш керек, көлөмүн көбөйтүш керек деп, же ошол эле учурда кооперативдер түзүү маселесине барып такалып атат да, көп-көптөн эгиш үчүн. Кооператив түзүш үчүн кандай жагдай шарт түзүлгөн? Мен билгенден жери көптөргө социалдык фондко көбүрөөк акчасын төлөш керек деген жагдайлар жаралат да. Ушул жагдайда кандай? Өзүңүздөр билесиңер, мына 2015-2014 жылдары баягы СОС фонддон негизинен ошол баягы мыйзам кабыл алынып, мыйзамда туура эмес иштер болуп калган да. Баягы бул гектар канчалык гектар көп болсо, СОС фонддо ошончолук көп төлөйсүң деп туруп, ошодон бизде баягы жарылууга пайда болду да. Элдердин ичинде жеке менчикке кете башташты. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мына бизде 98 миң, будан 2 жыл мурда 93 миң дыйкан фермер чарбабыз бар эле, бүгүнкү күнү мына 98 миңге жетти да. Бул баягы мурдагы ири кооперативдерибиз, ири дыйкан чарбаларыбыз бөлүнүп отуруп, бүгүнкү күнү ушу 98 миңге жетип туруп талкаланып кетти. Эми аны бириктирүү бүгүнкү күнү өтө оор маселе болуп атат да. Негизги өзү бүгүнкү замандын талабы, биз бирикпесек экспортко, чет мамлекетке чыга албайбыз. Себеби биздин мына алды 10 сотиктен бир жанга, арткасы 3 сотиктен берилген да, бир жанга. Ошол ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө ар кыл, ар бир адамга тийген үлүш. Ошол себептен бизде бирикпесек бүгүнкү күнү баягы башка чет мамлекеттен сурап атпайбы, мынанча тонна мынандай кылып бергиле деп, ошону биз кыла албайбыз да. Ошондо демек бул жерде ошол жанакы соцфондко төлөнүүчү акчанын негизинде болуп атат да. Болду да. Ошонун негизинде бизде ошо талкалануу болуп кетти. Себеби кооператив болуп, кооперативде 200 адам боло турган болсо, алар берки жеке чарбалардан жогору акча төгүлүп кала турган болуп, анан ошонун негизинде баардыгы талкаланып, бүгүнкү күндө баягы фермер чарба болуп, жеке чарба болуп кетти да. Бүгүн бирок мыйзамдар азыр өзгөрүлүп, кайрадан жасалды, бирок жасалган менен эми кайрадан бириктирүү өтө кыйын болуп атат. Ушул жагдайда ошол өзгөрүүлөрдү кабыл алып атканда дыйкан фермерлердин ишин түшүнгөн, алардын абалын түшүнгөн адамдар иштеп чыкса жакшы болмок беле деген пикирди айткым келет да. Негизи туура айтасыз. Любой эле мыйзамды, токтомду иштеп чыгууда бул ошол иштеп аткан адамдардын баягы ой пикирлерин угуп коюш керек болчу да. Өмүрү талаага чыкпаган адамдар эле келип келүүчүдө ушундай жагдайлар болот. Өмүрү ошол ишти көрбөй туруп эле бул жактан бюджетти толтурабыз деп баягында ой кетти да. Андай кылып бюджет толтурган менен этеги элге, дыйкандарга кыйын болуп калуу жагын эске алышкан жок да. Эми ушул үрөөн маселеси кандай болуп атат? Үрөөн маселеси бүгүнкү күндө бизде 80-90%га чейин бар. Бүгүнкү күнү мына кече күндөрү өзүңүздөр да көрсөңүздөр керек, мына драма театрдын алдында Агроэкспо бизде жазгы талаа иштерине көргөзмөлөр уюштурулду. Андан тышкары мына Өзгөндө, Ноокатта биз уюштуруп келдик. Ал жерде бардык үрөөндөрдүн бар экендигин көрсөттү. Ошондой эле мына биздеги Өзгөн районундагы баягы эски пиво заводунун ордуна курулган май чыгаруучу завод курулбадыбы? Ошолор мына бүгүнкү күнү көрсөтүп өздөрүн ошол жерде жазгы будай, жазгы арпа, соя, жазгы рапс, ошо бардык үрөөндөрдө көрсөтүп туруп, өзүбүз барып эгип, өзүбүз барып ошону жыйнап, өзүбүз алып келип 18 сомдон эмес 36 сомго чейинки ар бир баягы үрөөндүн басына карап туруп беребиз деп айтты. Бул дагы дыйкандар үчүн өтө жеңил болот. Эгерде көп жерлерибиз кээ бирде эгилбей калып атпайбы? Мына былтыркы жылы бизге 6495 гектар жерибиз айдалбай калды да. Себеби алыс, техниканын жетишсиздиги депчи. Ошого нерсени биз калтырбаш үчүн биздин негизги максатыбыз ошо айдоо жерлер толук пайдаланыш керек. Ошол жерлер пайдаланыш үчүн ошо мына ошол Өзгөн районундагы ошол май чыгаруучу завод менен байланышып, ошолор менен сүйлөшсө, үрөөнүн өздөрү берип, өздөрү барып сээп берип, өздөрү ошол карап, анан акырында өздөрү жыйнап, өздөрү алып келип тапшырып, анан акчасын бере турган болуп атат. Бул өтө жакшы нерсе да. Бул барган жерибизде биз азыр ушуну айтып деп дыйкандарга жеткизип атабыз. Райымберди мырза, биздин программабыздын атына өзүңүз көрүп турасыз, трибуна. Андыктан ошол сизге ушул элге кандай сунуш пикириңиз бар? Ошол нерсени айтып алышка сизге мүмкүнчүлүк берели.
Урматтуу Ош обласынын дыйкандары, дыйкан фермерлери, мен сиздерге бүгүнкү ушул телеберүүдөн кайрылып кетүүнү туура көрдүм. Мен айтат элем, мына көбүнчө эле бизде дыйкандардан сунуштар чыгып атат. Эмне үчүн биздин баягы эккен эгиндерибизди өз убагында тарката албай, сата албайбыз, же болбосо экспортко чыгара албайбыз деп. Негизинен экспортко чыгара албаган негизги себептерин өзүңүздөр деле жакшы билесиздер. Себеби биз реформага барып туруп, жерлер үлүшкө бөлүнүп, бардыгыбыз жеке менчикке кетип калдык. Жеке менчикке баргандан кийин бул чет мамлекетке экспортко чыгаруу үчүн, чет мамлекетке алып чыгып өзүбүздүн товарларды сатуу үчүн бизге чогорку объемдогу, көптөгөн объемдогу баягы азык-түлүк керек экен да. Ошол себептен бизде бүгүнкү күнү кооператив болуп уюшууну мен сиздерге сунуш кылат элем. Бул мына 2-3 жылдан бери айтылып келатат, бирок эч кандай кооперативдер бүгүнкү күнү уюшулган жок. Мурдагы уюшулган кооперативдер бул техника алуу максатында гана уюшулуп, бүгүнкү күнү алар да өздөрүнүн ишин алып барбай, аты гана кооператив болбосо, негизинен кооперативдик иш жүрбөй жатат. Ошол себептен мен айтат элем, ошо кооперативдерди уюштуруп, өзүңүздөр иштетпесиңер, ошол айыл кооперативдер сиздин жериңиздерди иштетип, которуштуруп айдоого, суугарууга, ошол эле үрөөн алып келип, эгин эгип, аны сатууга өтө чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болмок. Анан негизинен баягы көпчүлүктү күрсө көл болот дегенде, көпчүлүк менен иштеген жердин бир жагы жакшы болот, экинчи жагы бардыгы ийгиликтүү бүтөт. Себеп оборотко дагы, суугарууга дагы, анан кийин ошо сатуу өзүңөрдүн товарыңарды сатууга дагы. Ошон үчүн кооператив болуп уюшуңарды мен сунуш кылып кетет элем. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү программада айыл чарба тармагынын күнгөй тескейи тууралуу сөз кылдык. Кийинки программада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.